өтмөктөн сызып келдик бу жерге, асфальттын баары тешилген, тутуп келдик бу жерге. Райондун деңгээлинде 500 000 сом байге саюу бул бизде биринчи болуп атат. Мындай деңгээлде боло элек болсо керек. Мына бу жерде карасам, жаланганаң апаларды жиберип, каяка кеткен аталар. Талас облусунун Манас районунда Төкмө акын Аалы Тоткочов жетектеп, райондун мекенчил жаштары демилгелеген Китепкөй Манас сынагы ушул жылдын 19 февралында уюштурулуп, байгеге 500 000 сом коюлган. Бул иш-чара тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө Аалы Тоткочовдун өзүнөн угалы. Саламатсызбы агай, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Саламат, рахмат, жакшы. Агай, ушул Китепкөй Манас иш-чарасын уюштуруу идеясы кайдан келди эле сизге? Бул көптөн бери эле бизде бир көйгөй болуп ойлонуп жүрчүбүз. Анан бир күнү Эмилис Жумалиев деген жигит ал дагы өзү да уктабаган, башкаларды да уктатпаган жигит да. Анан бир күнү жолугуп, чай ичип отуруп сүйлөшүп калсак, ушул теманы айтсам, ал дагы ошону ойлонуп жүрүптүр. Анан жасайлы болуп башталып кетти, жасадык. Деги эле окуучулардын баягы көзүндөгү сүйүнүчүн көрүп, сиз дагы өзүңүзгө бир мотивация алып атасызбы азыр? Көпчүлүгү сүйүнүп сизге ыраазычылыгын билдирип атчу. Абдан эң кубанганым биринчи эртең менен келгенде эле жалпысынан бир 900гө жакын кишини көрдүм. Мектепке батпай калыптыр. Көрсанын ичинде жеткирип келгени дагы бар экен, коштоп келгени да бар экен. Мектептин 3 этаждуу мектептин класстарына балдар батпай калгандыгы мени аябай кубандырды. Анан мен айылга келгенде айылдагы тааныштар дагы айтып атты. Менин кызым китепти кармап алып дөңдө отуруп окуп атат. Анан бул жерде окуп минтип жүрөт, көчөдө басып бараткан балдардын китеп окуп басып баратканын өз көзүм менен көрүп, видеого тартып алдым да. Анан ушулардын бардыгы мени ушунчалык толкундатты, сүйүндүрдү. Эгерде балдар кичинекейинен баштап эле китеп менен дос болуп аткан болсо, анда бул бир чоң ийгилик жаратат. Анткени азыркы заман акча бекиткин келсе, китептердин арасына бекит. Анткени адамдар китеп окубай калды деген заманда. Ушул заманда китеп менен дос болууну үйрөнүп атканы, демек бул кубантарлык. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Агай, айтып өтсөңүз да, ошол шайлоого коюшу мүмкүн окшойт деген элдин немиштери канчалык деңгээлде туура, деги эле ошо шайлоого катышып, депутат катары өзүңүздү элге көргөзүү оюңузда барбы? Менин азыркы акындык Кудай берген бул өнөр. Акынды Кудай шайлайт, депутатты эл шайлайт. Анан депутаттыкы 5 жылдык, акындыкы түбөлүк. Бардык адам депутат боло алат, бирок бардык депутат акын боло албайт. Демек, менин Кудай берген улуу өнөрүм турганда депутаттыктын мага эмне кереги бар? Агай, дал ушул иш-чара эми жыл сайын уланып турабы? Ошону ниет кылдык. Кудай Таалам бизге канча өмүр берсе, жана канча мүмкүнчүлүк берсе, ошого чейин биз ушуну улантып туралы деп чечтик. Анан уядан нени көрсө учканда ошону алат дейт. Бүгүнкү балдар ушул иштерди көргөндөн кийин, эртең алар чоңойгондо бул ишти биздин колубуздан алып улантып кете турган балдар чыгаарына ишенем. Ал эми ошол Китепкөй Манас иш-чарасын деги эле Талас облусунда эмес, жалпы эле 7 областка таратып, ар бир баягы райондордун балдарына ушундай өзүңүздүн колдооңузду көргөзүү оюңузда барбы? Жана сөздүн башында айтпадыкпы? Биз биринчи районду көтөрөлү, район аркылуу облусту көтөрөлү, облус аркылуу биз Кыргызстанды көтөрөбүз депчи. Анан менин сөзүм канча кишиге өтөт өтпөйт билбеймин, бирок өзүмдүн жердештериме, досторума сөзүм өтөт экен. Анан ошолор колдошту. Ошолор аркылуу биринчи райондон баштадык. Эртең бул иш башкаларга да жаккан болсо, башкалар дагы улантып чоңойткон болсо абдан жакшы болот. Бирок башка райондордо дагы, облустарда дагы бул ишти жасап жүргөндөр бар. Эртең ошолор менен биригип чоңойтуп дагы чоң иштерди жасасак болот. Бирок
райондун деңгээлинде 500 000 сом байге саюу бул бизде биринчи болуп атат. Мындай деңгээлде боло элек болсо керек. Ал эми ошол иш-чарага сизге жардам берип, демилгелеген таластын мекенчил жаштары да бар эмеспи? Ошолорго болгон өзүңүздүн ыраазычылыгыңыз барбы? Деги эле таластын каймактары десек болобу? Аларды ошол иш-чараны демилгелеп, сизге аркаңызда баягы жөлөк болуп, таяк болуп, сизге көп жардам беришти окшойт. Албетте, сөзсүз ошол жигиттердин аркасы менен бул иш болуп атат. Ал жалпы таластын десем өтө чоң болуп кетет. Бул Манас районунун гана жигиттери. Ошол жигиттер аркабызда туруп, алы сен биздин алдыбызга туруп бер, алдыбызда болуп бер, ушул ишти баштап бер, биз сенин артыңда дайыма чора болуп берели дешип. Анан ошол жигиттердин ынтымагы менен, биримдиги менен ушул иштер уланып, биз дагы коркпой сүйлөп атабыз. Болбосо ал жигиттер болбосо бул ишти ишке ашырыш оор болмок. Ошол жигиттердин баардыгына алар минтип элге берген сайын аларга Кудай берерин алар өздөрү дагы билишет. Агай, биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасындагы сизди баягы күмүр тутуп, сизди үлгү туткан дагы көрүүчүлөрүбүз бар, өсүп келаткан жаштар бар. Ошолорго өзүңүздүн кеңешиңизди айтып өтпөйсүзбү? Рахмат. Ыйман адамдын жүрөгүнүн нуру болсо, билим акылдын нуру экен да. Экөө бириккенде адам заманбап толук кандуу инсан болот экен. Билим алуу абдан жакшы, бирок аны ыйман толуктап турбаса, жетишсиз болот экен. Ал билимин адам тескери жакка жумшай турган болсо, мисалы өтө билимдүү киши ууру боло турган болсо, ал аябай кыйын болот аны кармаш. Ошон үчүн сөзсүз ыйман кошо болуш керек. Ошон үчүн азыркы заман билимдин заманы. Ошол эле маалда ыйманы кошо болсо, куштун кош канатындай адамдар максатына жетет. Кийинки жаштардын баардыгына тилерим билим менен ыйманды айкалыштырып туруп, куштун кош канатындай болуп, максаттарына жетүүгө дайыма аракеттенишсин. Бүгүнкү берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Деги эле ушул иш-чараны уюштуруп, окуучуларыбызга, көңүл бурулбай калган мектептердин окуучуларына десем дагы болот, өзүңүздүн баягы колдооңузду көргөзгөнүзгө чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге дагы рахмат, ушул ишти келип колдоп, элге жарыялап, жаңыртып атканга. Биз буга чейин дагы сүйлөшүп олтуруп, кээ бир журналисттер менен сүйлөштүк. Анан алар шыр эле биринчи акча сурайт экен. Себеби алар кайсы жерде чыр болсо, жаман кабар болсо, ошондойлорду чыгарат экен дагы, мындай жакшы кабарларды чыгарууну алар жакшы деле көрүшпөйт экен. Анан ошондон улам жакшылыкты жайылтууда жардамдашып аткандыгыңар үчүн силерге да чоң рахмат. Сынак 4 майда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөрдү сыйлоо азамет көрүлдү. Иш-чарада жеңишке жеткен китеп сүйүүчүлөрү уюштуруучуларга жана Төкмө акын Алы Туткучевго ыраазычылыгын билдиришти. Айпер айтып өтсөң, дал ушул Алы Туткучев уюштурган иш-чарада, Китеп Көй Манас иш-чарасында башка иш-чараларга караганда кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай айырмачылыктарды байкадың? Бул иш-чарадан биринчи өзгөчөлүгү бул байгелери окшойт. Ушул байгелери абдан чоң болду. Ушуга андан тышкары дагы биздин закон билим берүү системасынын агайлары келип, бизди шыктандырып, китептерди жакшылап окугула деп аябай калтырып кеткен, дем күч берип кеткен. Ошондой эле китептен алган өзүмө таасирлерим аябай чоң болду десем болот. Өзүң теңдүү баягы курдаштарыңа кандай кеп кеңеш берет элең? Ушул китеп конкурстардан калбасын деп айтат элем. Китеп окуудан негизи качпаш керек экен. Китеп биздин өмүрүбүздү мындай толтуруп, башка мындай алдыга болгон умтулуубузду арттырат экен. Ошол. Алы Туткучев агайыбызга ыраазычылыгыңды айтып өтөсүңбү? Ооба, аябай эле ыраазымын Алы Туткучев агайыбызга. Биздин өзүбүздүн айылдан жердешибиз болуп, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизге мүмкүнчүлүктөрдү берип, шыктандырып атканына аябай ыраазыбыз. Чоң рахмат айтабыз. Ордуң кут болсун, сага ийгилик. Дагы көптөгөн жакшы орундарды алып, бийиктиктерде жүрө бер. Иш-чара деги эле кандай болуп өттү? Кандай өзгөчөлүктөр болду? Алхамдулилlah жакшы өттү, мага жагып жатат. Суроолор дагы өзүнүн орду менен экен. Мага жакта бул негизи эле мен баардын Алладан деп билем. Алла ошол биринчи Алладан болот, экинчи өзүңдүн аракетиңен болот дегендей эле мен канча деген аракеттерди кылышты. Мен классташтарым аябай көп билем да, лицейде окуйм. Ошол канча жолу окушту, 14 сире окугандар болду, жатташкандар болду. Аларды көрүп өзүм да шыктанып, мен окушум керек, мен булардан калбашым керек деп күнү окуп жүрдүм.
бирок ошол классташтарыма да айтып кетем, кайгырбагыла, бул баары Алладан болот. Дагы алдыңарга койгон максатыңарга ушундай талыкпай эмгектенгиле, уюштурулган иш-чаралар көп болуп турса деп үмүттөнөм. Дагы катышабыз. Биз урок алып калдык. Дагы мындай аракеттенишибиз керек экен деп. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн биздин Манас районунун Борбор Покровка айылында ушундай китеп майрамы өтүлүп жатат. Бул китеп майрамын өткөрүүгө bir 2 ай мурун биздин Манас районунан чыган ул кыздарыбыз келип, жолугуп ошо кандай өткөрөбүз, кандай шартта өткөрөбүз, кандай биз ушу билим берүү тармагына бир мындай инвестиция, жардам көрсөтө алабыз деген сунуштарын айтып, анан 1-2 этаптан коюп, бүгүнкү биринчи этабы бул китепти окуп, ошол китептин окуунун жыйынтыгы чыгарылып жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул топтун уюштуруу тобу түзүлүп, топту жетектеген Кыргыз Республикасынын эл акыны Алы Туткучук баш болуп келип, өзүңүздөр көрдүңөр, жакшы маанайда өткөрдүк. Катышуучулар абдан көп болду. 700дөн ашык окуучу, 100дөн ашык ата-энелер катышып, китеп конкурсунун жыйынтыгы бүттү. Мен сүйүнгөнүм ушу жеңүүчү кызыбыз ушу китепти канча жолу окудуң эле десе 6 жолу деп айтканы. Бул бүгүнкү күндө жаштарыбыз китепке болгон кызыгуусу мындай жандандыруу максатында бүгүнкү иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Мен ойлойм ушундай иш-чара дагы уланат. Ушу топту жетектеп келген Алы Туткучук ошо жанында колдоп жолоп жүргөн биздин ул кыздарыбызга Манас районунун элинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Чын ден соолук, аманчылык, тынччылык өнүгүү боло берсин. Билимибиз өнүксө, мамлекет өнүгөт, мамлекет өнүксө, биз дүйнөдө өз ордубузду табабыз. Ошон үчүн өнүккөн мамлекет катары жүрүшүн каалап кетет элем. Баардыгыңарга рахмат чоң. Бир сүрөп туралы, акынга дем берип туралы. Алы Туткучук, кыргыз эл акыны, ушул жердин кулуну, кыргыздын сыймыгы. Бүгүн районубуз Манасты башкаргандар аманбы? Анан байгутам деп айылынан аттангандар аманбы? Утуп алып байгесин шаттангандар аманбы? Сен жумушка жумшап ийбесең мен окуп тат болчумун деп даттангандар аманбы? Жанатан бери ысык күнгө какталгандар аманбы? Эмең атайын келдик биз дагы, жалпыңаң айтып кабарды. Мынабы жерди карасам ойлонуп кетип баратам. Бактылуу болуп өзгөчө байга алгандар жанатан. Айтылуу Манас району өзгөчө билим жагынан иш кылалы деп абыдан. Бишкекте жүргөн мыктуулар, элин ойлоп чыкчулар, эл жер деген нерсени жүрөкөң ыйык тутчулар, баарысы бирдей топтолуп, Биларман деген топ болуп, анан Бишкектен бери кошулуп, бир унааларгаң отуруп, өзүбүздүн мекендеп, кандай жатат экен деп, учуп келдик силерге, төп ашуу менен өтмөктөн сызып келдик бу жерге, асфальттын баары тешилген, тутуп келдик бу жерге, келгенден кийин баяттан учураштык силерге, мына бу жерде карасам жаланганан апаларды жиберип, каяка кеткен аталар, антсе дагы кайтарым, энелер эсен болгула, өстүргөн ушул балдарды, эжелер эсен болгула, эмгегин кылган кыргызга, жеңелер эсен болгула, энелер дистин энелер аман турганда, эчен балдар төрөлөр, оозунан сөзү чугурган, чечен балдар төрөлөр, мамлекет кеңел жерге, бекем балдар төрөлөр, билимдүү болсо энелер
энелер, билимдүү балдар төрөлөт, ыймандуу болсо энелер, ыймандуу балдар чоңойот, билимдүү жана ыймандуу балдар эгер чоңойсо коррупция жоголот, коррупция жоголсо мамлекет оңолот. Демек оңдош үчүн өлкөнү аянтты көздөй чуркабай аялга көп көңүл бурсак не болот? Анткени өзүңө аял издебей, эне изде дейт балдарга. Эне бул университет балдарың таалим алганга. Ошон үчүн энелер тарбиялап балдарды ар дайым келет жардамга. Ал эми мынабы жерде карасам жанатам берки жаш балдар бүгүнкү болгон кечеге катышышып жаткандар, китепти көпкө окуган силердей жаштарды көргөндө мен сыймыктанып отурам. Акылмандар кеп айтат, билесиңер эмнени айтат? Жаштарыңарды көрсөтчү, эртеңки күнүң кандай болорун айтып берейин деп айтат. Анткени ыймандуу жаштар көп болсо, төрт тарабыбыз төп болот. Ыймандуу жаштар көп болсо, алардан акыл эс болот. Билимдүү жаштар көп болсо, анда келечеги бек болот, келечеги кең болот, баатыр болот, шер болот, мекенин ойлор эл болот. Кыйналып аткан мекенге ошол балдар дем болот. Анан дагы айтарым, ыйман деген бул өзү жүрөктүн нуру жаркырап, билим деген бул өзүң акылдын нуру шамчырак. Ал экөө бир болсоң адам максатына тампынат. Ал экөөнүн бирөөсү гана кем болсо жолдо калат алсырап. Анткени ыйманы бар билимсиз канаты сынган шуңкардай, билими бар ыймансыз туягы сынган тулпардай. Ошон үчүн айтарын, экөөсүн тең алдыла, келечегиңер алдыда, келечекке буйруса кенен жол менен баргыла. Мен эми кеч узарта бербейин, анткени биринчи орунга буйруса тапшырчу кезек калдыда. Тиякта жүрөктөрү лакылдап, кээ бирөөлөр албетте күтүп аткан убага, күндүн ысыгына карабай баш байгесин алсам деп түтүп аткан убага, Кудай таалам буйруган бакыт деп билем будагы. Бирок мен байгең албай калдым деп кээ бириңер капа болбоңор. Демек бүгүнкү катышуунун өзү жеңиш деп ар бириңер ойлоңор. Эмки жылы дагы кылабыз, эмки жылы да чыккыла, анда дагы уткула. Жай менен китеп окусаңар такшаласыңар баарыңар, жай менен такшалып эмкиде сөзсүз байгең алыңар. Кыскасы бар болгула баарыңар. Билим менен өлкөбүз бийиктейт дагы бийиктейт, билими жок өлкөбүз эч убакта бирикпейт. Ошон үчүн келгиле баарыбыз билим алалы. Карып калдым болду дебей карыбыз билим алалы. Кара торуң аралаш сарыбыз билим алалы. Билим менен биримдикте бийикти көздөй баралы. Мынабыл турган карачы өзгөчө биздин катарда кошулуп келип сапарга. Апалар дагы отурат, арагыраак жагында аталар дагы отурат. Баарыңарга рахмат, эми мен кете бербейин ырактап. Ой Акбариним кайдасың, беререк келчи жаным аңалы сени сайрасын. Мынабыл Акбар деген жаш бала, өзү сагызгандай сак бала, сааттай болгон так бала, мезгилден артта калбаган бул Мерседестен да бат бала, үстүндөгү көйнөктөй жүрөгү дагы ак бала, өзүң ат башынын баласы. Билимдүүлөр экен деп атайын бизге келди карачы. Ыр жазат дагы ыр жазат, токтоп калбай шыр жазат. Ырчылардын кыйласынан да Акбариним тың жазат. Атабеков Мирбектин ырдап аткан ырлары, угуп алып көпчүлүк жыргап аткан ырлары, ошолордун далайын Акбар жазган маалында. Жанагы Мурас деген ыр бар, автору ушул анында. Азыр болсо карачы олтурат менин жанымда. Кайсы күнү болбосун Акбариним табында. Айланайын Акбарым ат башыдан бери карай. Келгениңе рахмат, алпаруучулук кызмат кылып бергениңе рахмат. Манас элине жасаган эмгегиңе рахмат. Илгериң ат башыдан кан кошой кең таласка келчекен, Манасты колдоп берчекен. Сен дагы кошойдон чыгып жеринен, кошойдон чыгып элинен, Манастын келдиң жерине, Манастын келдиң элине. Андан рахмат айтпай бусага кетип калыш эмине. Туулган жериң ат башы, негизиң Акбарга өзү албайт акындардын пачкасы. Ат
Акбарды жаман дегендин атасынын какпашы. Айланайын акбарым ден соолукта бекем бол, мындандан ашкан чечем бол. А менин ырымдын ушул аягы, уруксаат берсеңер ушуну менен баралы. Ким болду экен биринчи орунду ала тургандар жанагы. Ошолорду дагы куттуктап бир аларга колду чабалы, аларды кабыл алалы. А биз болсок алайык кечкери күнгө какшабай, көчө тил менен айтканда ушуну менен таялы. Мен да бирөөнүн баласы, бакылдатпай кечкери гана бир колду чабалы. Кыргыз эл акыны Алы Туткучев.